Хайбар Араб жарым аралының ошол учурдагы орто кылымдагы ушу алгачкы ислам башатындагы эң күчтүү таасирлүү борборлордун бири. Эмнеге? Хайбарда жөөт борбор орношкон. Ал жөнөкөй гана борбор болбостон, бүт Араб жарым аралындагы ушу Тайм, Фадак, Ясрип, койчу ошо Таифке чейинки отурукташкан жөөттөрдүн негизги идеологиялык жана билим алуу борбору болуп эсептелген. Анын үстүнө Хайбарга керек болсо куралдуу базалар дагы орношкон. Ошол кездеги Араб жарым аралындагы эң күчтүү курал базасы каерде десе, Хайбардагы жөөттөрдүн чептери деп атаса болот. Мен ошол Хайбарды өзүм кыдырып көргөн адаммын. Хайбар азыркы күндө экиге бөлүнгөн. Жогорку жана ылдыйкы Хайбар илгери аталышы болсо, азыр жаңы Хайбар жана эски Хайбар дейт. Эски Хайбар ушул жогорку жана ылдыйкы Хайбар болуп, пайгамбарыбыздын доорундагы жөөттөрдүн турактары. Мен ошол жерге ошол чалдыбарларды да аралап тартып келдим. Бүгүн ошол Хайбарда болгон жүрүш жөнүндө сөз кылабыз. Ал кезде Хайбар үстүнкү жана ылдыйкы болуп эки бөлүктөн турган. Үстүнкү Хайбарда Натат жана Шык деген эки айыл бар эле. Ал эми ылдыйкы Хайбар Катиба деген гана айылдан турган. Үстүнкү Хайбарда Натат жана Шык айылдарында 5 негизги сепил бар эле. Наим, Саба, Зубайр, Аби жана Низар чептери. Ал эми ылдыйкы Катибада Камус, Ватых жана Солалим чептери бар эле. Андан тышкарыда Хайбарда ар түрдүү майда барак сепилдерде толтура курулган эле. Геолокацияга ишене турган болсок, муну тоонун тагынан жол кетиш керек да. Мен көрсөтүп аткан картага ылайык. Тоонун тагында мына жол кетиш керек, сол тарапка. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аскер турагына кайсыдыр жерди белгиледи. Ага Хубаб келип: Аллахтын элчиси, бул жерде Аллах буйрдуу же өзүңдүн тандооңбу деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүмдүн тандоом деп жооп берди. Хубаб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга: "Эй Аллахтын элчиси, бул сепил Нататтын негизги күчү чогулган Наим чеби. Жана биз ылдыйда болуп калгандыктан бул чептеги негизги душман күчтөрү бизди өйдөрөн көрө алат. Бизге жаа атса бизге жетет, биздин жааларыбыз ага жетпейт. А эгерде түндөсү бизге чабуул кое турган болсо, биз кача албай калабыз, анткени арт жагыбыз саз. Андан көрө аскерлерди кайра бутка тургуз, башка жака көчөлү дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аскер турагын башка позицияга көчүрөт. Бир канча убакыттан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям колуна негизги желекти алып, таң атканда Аллах жана анын пайгамбары, Аллахты жана анын пайгамбарын сүйгөн, Аллах жана анын пайгамбары дагы аны сүйгөн пендесине бул желекти тапшырат дейт. Сахабалар ушунчалык дилгирленгендиктен бул ким болду экен деп таң атканча укташпай күбүр шабыр болуп чыгышат. Таң атканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алини чакыртат. Ал көзү ооруп, бул тууралуу кабары да жок экен. Таап келишкенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям анын көзүн шилекей менен сүртүп дуа кылат. Алинин көзү заматта айыгат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ага желегин тапшырды. Али разияллаху анху: "Эй Аллахтын элчиси, мен алар менен мусулман болгонго чейин согушайынбы?" деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Эй Али, сен алгач аларга шаштырбай бар. Анан Аллахтын динин түшүндүр. Андагы милдеттерин түшүндүр. Эгер алар Аллахтын динин кабыл алса, кечир. Анткени сенин себебиң менен бир эле адам исламды кабыл алып кала турган болсо, сага бүт өрөн толо
kızıl töөлөрдөн абзел деп насихат кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан түнү кол салчу эмес. Ал сөзсүз таңды күтчү. Ал эми азан айтылган айыл менен согушканга тыюу салчу. Бул жолу да Хайбар жөөттөрү мусулмандардын келип калганын байкаган да жок. Мусулмандардын аскери оң, сол, арт, алды жана борбордук болуп бөлүнгөнү үчүн 5 жылдыз деп аталчу. Таң атып, жөөттөр сепилдеринен чыгып чарбаларына аралашканы эми эле чыкса, аларды курчап турган мусулмандарды көрөт. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün 5 yıldızı menen kelip bizi kurçap kalıptır dep çaң budun şip topolon başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 yıldızı degeni oşol kezdegi eң алдыңкы стратегия Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ойлоп тапкан согуш ыкмасында эле. 5 yıldız. Ортосунда Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in özü bir топ askerler менен алдында оң канат, сол канат жана артындагы askerler менен 5 yıldız болуп көрүнчү. Жана муну көргөн жөөттөр чаң тополоң, паника. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Хайбар талкаланат. Ал мусулмандарга өтөт. Биз кимди эскерткен болсок, алардын таңы мына ушундай башталат. Дейт да чабуулга буйрук берет. Убакыт жетип, мусулмандар чабуул коёрду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аскерлердин алдында: "О Аллах, жети асмандын жана алардын ортосундагынын Раббысы, жердин жана алардын ортосундагылардын Раббысы, шайтандардын жана алар жолдон чыгаргандардын Раббысы. Биз сенден бул жердин, журттун, андагы баардык нерсенин жакшылыгын сурайбыз. Биз сенден бул жердин, журттун жана андагы баардык нерселердин жамандыгынан коргонуч тилейбиз" деп дуа кылды да Аллахтын аты менен алга деп буйрук берди. Хайбар көптөгөн чеп сепилдерден турган шаар. Жананын авангардында 8 бекем кубаттуу сепилдер системасы турат. Жана бул 8 чеп сепилдин ичиндеги эң кубаттуусу Наим сепили болуп эсептелет. Анткени бул сепил дуалдары бийик, коопсуздугу бекем, азык-түлүк провизия менен камсыз болуусу дагы системалаштырылган. Жана анын үстүнө бул сепилдин ээси Юдей урууларынын ичиндеги жалгыз өзү Минге тете аскер башчысы Мархабага тиешелүү сепил эле. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алгачкы аскер жортуулун мына ушул Наим сепилине баштады. Хайбар чептери тегеректи каптаган, вулкан минералдарынан чабылган таштардан салынган. Коргондун ичи кең жана аерде бир канча, кээде ондогон үй бүлөлөр батып, аларды камсыздоо мүмкүнчүлүгү да каралган. Азыр биз тарыхый Хайбардын эски Хайбарында турабыз, тагыраак айтканда эски Хайбардын борборунда турабыз. Бүгүнкү күндө бул шаар жабык жана бул шаардын тарыхый эскиликтерине кирип тартууга, ал жерде жүрүүгө да тыюу салынган экен. Ошого карабай биз жол четинде болсо да кээ бир маалыматтарга тасма тартканга аракет кылдык. Мына менин артымда турган дөңдөр, мына тегиз болуп турган дөңдөр. Ошол кездеги Хайбар жөөттөрүнүн бакубат жана күчтүү сепилдери турган дөң пайдыбалдары. Ушундай чоң болгон. Ал урап бүгүн чалды барып калыптыр. Мына четте турган дөңдө жергиликтүү эл Али ибн Абу Талибтин коргону турган деп айтышат. Биз билгенибизге караганда бул коргон өзү негизи жөөттөрдүн күчтүү жана алдуу Мархаб деген баатырынын коргону болгон. Албетте мына ушул Хайбар согушунда Мархабты Али ибн Абу Талиб өлтүргөндүктөн анын мүлкү Али ибн Абу Талибке олжого өтсө керек, жана ошондон жергиликтүү эл мына ушул ат менен атап калса керек, Алинин коргону деп. Мына бул жерлердин бардыгы бир кезде ошо гүлдөп турган өрөөн, ушул Хайбар курма зарлары, курма бактары жана алардын ушу биз турган жердин өзү мына үстүңкү Хайбар деп аталат. Ылдыйкы Хайбары дагы бар, эми ал жака кирүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Бирок ушул жерди карасаңыздар дагы азыркы күндө деле булактарын көрдүк биз. Азыркы күндө деле жашылданып, мөмө берген курмалары бар экен. Карачы ошо кездеги мынагу курмалар азырга чейин мөмө берсе керек. Байкуш бул курма курап калды. Мархаб Али менен согушаардан мурда мусулмандарды жекеге өзү чакырган жана ага чыккан амир кылычынын кыскалыгынан шейит болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал эки эсе сыйланат. Ал эч бир араб жасай албаган жоомарттыкты көрсөттү, деди эки манжасын көтөрүп. Анан Мархаб дагы жекеге чакырганда Али чыгып анын башын алат. Андан соң согуш майданына Мархабтын инеси Ясир чыгат. Ал дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын чакырыгына моюн сунгандын ордуна көгөрүп кайрылган мусулмандарды жекеге согушууга чакыра берет.
Ақыры аны Az-Зубайр шығып, башын чаап өлтіреді. Андан тышқары бұл сепілдің түбінде қанду қағылышу көпке чейін болады. Ақырында мұсылмандарды жеңе албасына көзі жеткен жөөттер чебін қалтырып, Саба чебіне қачып өтішеді. Ошындан улам Наим чеби мұсылмандардың қарамағына өтеді. Бекемдүүлүгү боюнча Наим сепкилинен кийинки эле орундагы Ас-Сааб чебине мусулмандар оболу Аль-Хубабтын баштоосунда чабуул коюшту. Натыйжа болбогон соң аны камоолго алышат. Барған сайын мұсылмандардың қамдаған азығы да түгене баштайды. Тағара айтқанда түгеніп еле қалады. Мұсылмандар ачқалықтан қинала баштайды. Мына ушул учурда пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах субханаху ва таалага кайрылып, "Эй Аллахым, мұсылмандардың азыркы акыбалы сага белгилүү. Бизге эң азык түлүгү мол камданган жөөттөрдүн чебин бергин" деп дуа кылат. Айткандай эле Аллах субханаху ва таала пайгамбарынын дуасына жооп кылып, 3 күндөн бери камоолдо туруп, эч ачылаарга мүмкүнчүлүк болбогон Саба чебин мусулмандарга баш ийдирип берет. Натыйжада өтө көп майлар, өтө көп камдалган кампалары бар Саба чеби мусулмандарга өтөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына чепти алуу менен бирге көптөгөн манжаралар, куралдарга да ээлик кылып калат. Мына ушундай Хайбар жүрүшү өзүнчө бир кызык окуялардан турат. Хайбардын өзүнө барып көрүү бул ошол кездеги жөөт бастиондору, жөөт чептеринин канчалык бир алптуулугу, албуттуулугу жана ушундай сүрүү жөнүндө түшүнсө болот. Жана бул чептердин жер асты аркылуу байланыштары, ирригация байланыштары, суу менен камсыз кылуу, кампалары, куралканалары эми айтып отурса сөз бүткүс. Чындыгында өтө күчтүү, саясий да, куралдуу да, илимий да борбор болгону аныкталган. Эмки көрсөтүүдө биз ушул Хайбардагы мусулмандардын жеңиши жөнүндө сөз кылабыз.